В городе Кан Чуйской области сегодня госипотечная компания заложила капсулу под строительство нового жилого комплекса. Здесь на территории почти в 28 гектаров земли расположится 72 блока. В целом здесь будет 2160 квартир. Все они будут предназначены для граждан, стоящих в очереди по Чуйской области, а также по механизму долевого строительства. Жакшы жаштарга аябай жакшы бул канча ошолорго жакшы үй жокторго действительно квартиралап жүрүшөт ошолорго абдан жакшы болот эле баарыбызга. Меңине жакшы, себеби мамлекетте мындай үй курулу элек болчу да мамлекет тарабынан. Анан азыр үй жок жарандар көп, мына ошондуктан ушу мамлекет үчүн кам көрүп аткан, ушу жарандарга салынып аткан үй эл үчүн жакшы да. Азыр көп жарандардын үй жайы жок. Анан ушундай көп үйлөр салынып турса жакшы болмок. Бул эми ырас эле азыркы турмушка байланыштуу мынакей жакшы эле иш болуп атпайбы? Бек боюнча намного эле эме болуп атпайбы? Жеңилдиктер болуп атпайбы? Ар бир жаштар үчүн ар бир мынакей кыялданган кыялдар орундалып атат.